Aylanayım balam. Şu kişilikке kızım. Mor ekinde avaldağısın görüp atasan. Başı kesilgen, kursağı kesilgen şu kızımçı. Anam uşu ekini men görüp alıp bana bir ay göçöyle больницадан çıktım. Aylanıp keteyim sottu. Emin için adiletlilikti cazaya albaysan. Kuragan gelinim değil atıp, balam değil atıp, kiçineke gelinimdi şokka salıp canağında kılıp koyup. Misal üçün, uşul Aynura Turatbekovаны 2 ay degенден кейін 2 ayga чейин koyup койбой. Орто жолдон эмне үчүн мыйзамды бузуп туруп, ал үчүн силер боштондукка чыгарып ийдиңер? Бир суроо. Андан кийин, урматтуу соттор, бул жерде ушул экинге байланыштуу. Бул Айганыш Кадыркулованы эмне үчүн камабайсыңар ушуга чейин? Эмне үчүн ал ушундай суракка келбейт? Мен да энемин, сот балам, сенин да энең бар мендей. Мен азыр ыйласам, жүрөгүм кармап калат, ошон үчүн өзүмдү өзүм кармап турам балам. Урматтуу соттор, акыйкаттуулук менен туура немеси чыга элек деп атасың. Ага чейин эле жаңы стресстен айыгып келаткан балам менен келиним, бул келинимдин үчөөнүн уктабай күн өткөзүп атканын такыр мойнуңарга албайсыңарбы? Эмне үчүн 2 ay degенден кийин отура турса эмне болот эле? Кичине келин уулум кичине бутунан туруп, жанагындай оорусун эме кылып алгандан кийин сотту кайра ушундай кылып койсоңор болот беле балам? Экинчи суроо, үчүнчү суроо балам. Борекил Айганыш Кадырованы айынан менин байкуш балам ушул канча стоматологияга барса 140-150дөн деп атса, анан ушуну Алымкадыр Бейшенбаев ушундай күнөөсү бар деп атса, анан силер күнөөсү жок экен деп туруп соттор көчөгүнө балдарыма 1 саат ушинтип отуруп алып, сот деген сот деп алам. Мен да сотко катышкам далай жолу. Ошол соттор чыгып туруп момундай кылып атабыз. Отуруп тургула, урматтуу ата-энелер, күбө эмелер, жабырлануучулар. Момундай болду деп атыңарды катуураак айтып, момундай кылып чыгарып атабыз. Мен да орлумун. Анда мени кадагы медсестра жалдап берип койгула андай болсо. Эмне анын агасы да бар экен, эжелери да бар экен. Байгүнү бул мен келе алган жокмун, бүгүн келдим. Атайын больницадан сураганын алып көчөтөн бери келдим. Урматтуу соттор, алдагы жерде кара кийип туруп акты тааганда мен ушундай ак ниетим менен, адилеттүүлүк менен, сабырдуулук менен ушуларга чечип берем деп айтып келесиңер. Урматтуу судья, менин балдарымды, келиндеримди, ушу жердеги бүт келген бир туугандарыбызды өңүн жерге каратпай, алган акчаңарды берип, бизге сиздерден башка соттор келсин анда эмкисинде. Биз ушуну каалайбыз. Сиздерге дагы көчөгү балдар бар. Анан ошондо тиги Айнура Туратбековалар, Айнура Туратбекова жылмаңдап күлүп атат дейт. Колордон эмне үчүн силер 2 саатка чейин адамдарды күттүрүп коюп ар жакта жүрдүңөр? Эмне үчүн алардын адвокаты силерге чуркап барып кечке отурдуңар? Мына 3-чү суроом ушуга так жооп берсеңиз болду.